парламенттік бийликти болду го, Текебаевтар башкарды го дейт. Башкарган жок. Текебаевтар просто акча кылды 10 жыл. Bizde parlamentik бийлик боло элек Кыргызстанда. Түшүнсөңөр кыргыздар. Неужели ушуга мээңер жетишпейт? Мен чакырар элем бийликтегилерден, саясатчылардан талап кылыңыздар. Бизге президенттик башкаруунун кереги жок экен, бизге парламенттик башкаруу керек экен. Ошон үчүн Кыргызстанга Армениядагыдай, Германиядагыдай, Англиядагыдай, Япониядагыдай, Италиядагыдай президенти жок, парламент башкарсын. Парламент болсо премьер-министрди альтернативалык жол менен сөзсүз шайласын 4 жылга 5 жылга деп айтсак, аны айтышып айрым адамдар айтып атат. Биз жашабадыкпы, парламенттик шайлоону көрбөдүкпү, парламенттик башкарууну көрбөдүкпү дейт. Качан болду? Парламенттик башкаруу болгон эмес. Ол Текебаевдин убагындагы ол афера болчу. Ал эптеп партиялык тизме менен акча кылуу баягы өнөрү деле да. Акча кылуу буга мындай тонкий афера болгон да. Бу жерде баягы парламентке келгиси келген адамдардан акчаны алыш үчүн. Эми Бакиевдин убагында, Акаевдин убагында дагы парламент болгон, бирок президент да болгон да. Парламенттик бийлик келгенде президенттик бийлик жок болот. Ал жоюлат. Мына ушунун айырмасын билип алыңыздар, туугандар. Президент бул интрига жасай турган институт экен. Буну эл шайлайт экен. Эл болсо тез эле сатылып кетет экен, эл түшүнүп түшүнбөй эле добуш бере берет экен. Шайлоочу деген ким? Шайлоочу деген бул жөн эле талпада. Ал шайлоочу деген жанагы түтүн саткан лөлү дагы шайлоочу, самсы саткан балдар дагы шайлоочу, сабыз саткан дагы шайлоочу, журналисттер дагы шайлоочу, бир эле добуш болот, бардыгында эле. Анан саясий түшүнүгү барлар дагы шайлоого катыша берет, саясатты түшүнбөгөн дагы катыша берет да. Ошон үчүн президенттик институтту, президенттик башкарууну жок кылышыбыз керек экен, дагы парламенттик башкарууга өтүш керек экен. Ошондо дагы 105 депутат ошо мыйзамдуу, легитимдүү 93-жылкы конституция менен келиш керек экен да. Азыркыдай 300 000 сом менен келген коррупциялык элементтер, коррупциялык бийлик бул кайра адашууга алып барат да бизде. Ошондуктан, урматтуу мекендештер, эч адашпаңыздар. Президенттик башкаруу жоюлат дагы, парламент башкарат. Мына ошондо ар бир парламентте фракциялар болот, ошо фракциялар ар бир тармакка жараша мыйзамдарды чыгарат, ошол тармактын иштешине, анын иши жүрүшүп атабы, жүрүшпөй атабы, ошого саясатына ошол фракция жооп берет. Ошол комитет, то есть парламентте комитеттер түзүлөт да, 10 чакты. Ошонун ичинде багы немелер алып барылат. Иш жүзүндө парламент премьер-министрди альтернативалык жол менен шайлайт. Премьер-министр тышкы ички саясатка катышат, бирок парламент менен сөзсүз эсептешет, кеңешет да. Ошол эле урматтуу мекендештер, мен чакырар элем бийликтегилерден, саясатчылардан талап кылыңыздар. Бизге президенттик башкаруунун кереги жок экен, бизге парламенттик башкаруу керек экен. Ошон үчүн президенттик, парламенттик деп багындай башадаштырып, президенттин кол балдары кылып алган парламенттин кереги жок. Бизге серьезный иш алып барган, билимдүү, илимдүү адамдар топтолгон парламент керек. Ошон үчүн эл тандаш керек. 105 округтан парламент келиш керек дагы, премьер-министрди тандап алыш керек. Мына ушуну айтып коюшум керек болду, туугандар. Анан бардыгыңыздарга, көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Эгер дагы кимдир бирөө сиздерге, ой,
Parlamentik şaylooну gördü ele degende aytkıla, suragıla. Kaçan boldu ele Kırgızstanda? 35 yıldan beri parlamentik bizde biйлик болгон эмес. Kim aytsa dagı bu adaşuu, bu degen түшүнбөстүк, bu degen bakı akıldın жетишпегендиги, bilimdin жетишпегендиги болуп эсептелинет. Kim bizde parlament boldu, parlamentlik biйлик boldu degen adamlarça bizde parlamentlik biйлик bolo elek Kırgızstanda. Düşünsöңөр Kırgızlar. Neujeli uçuğa meňer жетишпedi. Men bayata beri bir neçe jolu neme geldi, ma suroo geldi. Parlamentlik biylикти boldugo Tekebаевтар başkardıgo deydi. Başkargan jok. Tekebаевтар просто акча kıldı 10 yıl. Ne uchun şunu düşünbeysiňer tuganlar? Yo'l burganızlara çoň rahmat.